Конституциялық реформа Кыргызстан бүгін жана ертең. Мына ушул багыттагы талкуулар Таза Кыргызстан жаштар форумунун өзөгүн түздү. Форум Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында өтүп, кала тургундары менен катар Ак Суу, Жети-Өгүз жана Түп районунун активдүү жаштары, коомдук ишмерлер жана юрист-адвокаттар катышты. Жыйында конституциялык реформанын негизги багыттары Кыргызстандагы башкаруу формасы кызуу талкууну жаратты. Башкаруу жана аткаруу бийлигине жаш тажрыйбалуу адистерди дайындоо маселеси колдоо тапты. Аны менен катар жогорку кеңешке шайлоо аралаш форумада бир мандаттуу жана партиялык негизде өтүшү сунушталып, андагы коррупциялык көрүнүштөрдү түп тамыры менен жок кылуу жана элдин кызыкчылыгын ойлогон депутаттар келсе деген сунуштар айтылды. Жыйындын соңунда бир нече пункттан турган резолюция кабыл алынды. Өлкөбүздө ушул биздин мыйзамыбыз кабыл алынып атканда, ушу Ысык-Көл областынын жаштары, дээрлик тургундары кайдыгер карап турбайлы деген таризде бул форум өтүп жатат. Себеп дегенде бул мыйзамды ар бир 5-6 топтун кызыкчылыгы болбош үчүн ар бир жарандардын өз ой пикирлерин, сунуштарын карап көрүп жатабыз. Ошону болгон сунуштардын баарын азыркы кызуу талкуу жүрүп жатат. Ошону Кудай буйрса мына резолюцияга киргизип, ошол конституциянын кеңешмесине, президенттин негизи эле бийлик өкүлдөрүнө түздөн түз жиберебиз. Азыркы убакта парламентский форма правления деп мына жашап атабыз азыркы действующий конституция боюнча. Бирок мен бир айтарган бул деген чын эле баары эле билет болуш керек. Бул баарына сезилүү, бул де юре биз парламентскийбиз, де факто президентскийбиз. Азыркы жаңы менен биз действительно өзү жекече менин жеке оюм, туура маселе президент өзүнүн жоопкерчилигин алып атат. Өзүнө алып, ошол президентский форма управления менен бүткүл жанакы аткаруу бийлигин дайындап, бүткүл аткаруусун иштей турган, өзүн иштей турган баягы жоопкерчилигин бүт мойнуна алып атат.